Анан хорду биринчи жолу көлгө алып бардык дейт. Көлгө алып бардык, анан Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестри жаңы түзүлгөн, алда барды дейт. Эл тимил айланайын бир жапай элдей карап атышат дейт. Тияк чың десе аякта карайт дейт, бияк бың десе биякта карайт дейт. Сурнай уйлап атат, бул каяктан түшүп келишти булар деп. Анан биз хор озоңдо бурдап атсак, таң калып карашат дейт. Булар эмне чогуу туруп алып өкүрүп атышат деп. Жумакматов биринчи чыгып оркестрдин астына жерде отурушат дейт. Анан жерде эле туруп эле минтип дирижировать этип атса, Жумакматов Раматул Козу айтып берген, улам эле аркаман бирөө түртөт дейт, таяк менен дейт. Ойнотуп атам дейт. Анан минтип карасам абышка, "Вай, калтактабай бияка турчу атаң отурай." Үйрөтсөң тетиги дээринде үйрөтүп келбейсиң, мактанып алдыга чыга алып салпалактабай. Бияка тур дейт. Ошентип Жумакматов аксакал айтчу, биринчи жолу хорду капталдан дирижировать эткем деп. Ал анан биз хор башталдык дейт. Башчыгынан ар кайсыны эбирейче, Польшача бирдеменин барын ырдап атабыз дейт. Эл жакпай отурат дейт, ким билет. Анан эле баягы шыбырашып калды дейт. Кантың бар деп. Аба кантың барга келдик дейт. Кантың барды ырдадык дейт. Жөн ырдабай ойшоктоп тим эле ушундай бомбомду айтып атам дейт, кайра. Кайра 4 жолу кайра ырдадык дейт бомбомду. Анан 5-синде ляпсы деген бир украинча ырдамакпыз дейт. Анан ошону ырдай койгула дейт. Баягы ырдап атсам эле ляпсы деп атсам эле бир абышка туруп эле көчүгүн күйүнүп калды дейт. О ляпсыңдын энесин урдум атасын оосу курайын озоңдогон ляпсы дейт. Кыйраткансың мага дегенде, сенин атаңдын оозун мен урдум деп туруп, кийинки нота менен ляпсы деп ырдап кеттим дейт. Ошентип хордо жыгылды дейт. Мына ошентип бу киши хордо жүргөндө анан баары карап, Касымалы Бектенов деген атактуу жазуучу, сынчы, анан Куйручукту биринчи жазган киши, анан ошо киши айткан экен, Боореке Шаршеновду пайдаланыш керек. Ушунун тегерегинде бир топ түзүш керек. Антпесе бул хорду жыргатпайт деп.